бүгүн учурда талкууланып аткан тилдердин статусу боюнча ала турган болсок, бир эле тил жаатында эмес, жалпы геосаясатта, дүйнөлүк саясатта биз кул мүнөздүк саясаттан кетишибиз керек. Биз тигил же бул чоң державаларга өзгөчө артыкчылык бербешибиз керек. Биз кимдир бирөөнүн этегин кармап жашаганды токтотушубуз керек. Эгер биз учурда кайсы бир нерсени туура баштайбыз деп аткан болсок, бүгүн туура башташыбыз керек. Биз кайсы бир мамлекеттин сүрүнөн коркуп, ички саясатыбызды да, тышкы саясатыбызды дагы, экономикалык багытыбызды дагы алар каалагандай түзүп бербешибиз керек. Биз эркин көз карашты айтканды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде мен жаңылбасам, кыргыз тили официалдуу тил деген башка бир дагы мамлекетте конституция жок. Мен жаңылбасам. Тигил же бул тилди официалдуу тил деп койгондо эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок официалдуу тил деп кайсы бир мамлекеттин тилине артыкчылык берип коюу. Бул биздин тышкы саясаттагы кайсы бир деңгээлде кулчулук мүнөзгө ээ экенибизди далилдеп да коюшу мүмкүн. Мисал үчүн, биз кытайларга жакын жашайбыз. Дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан экономикалык держава. Анда конституцияга кытай тилин дагы официалдуу тил деп киргизип коелубу? Түрк элдеринин башын бириктирип, чоң державалык көз карашты карманган Түркия. Анда түрк тилинде конституцияга официалдуу тил деп жазып коелубу? Бүт дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан Америка. Анда англис тилин дагы официалдуу тил деп жазып коелубу? Эмне бул кулдук мүнөз. Бул коркоктук мүнөз. Ушундай биздин саясий мүнөзүбүздүн айынан бүгүн биз эркин көз караш кармана албай атабыз. Тилекке каршы бул улуу муунга таандык көрүнүш. Биз жаштар бул көз караштан кетишибиз керек. Эч ким биздин казаныбызга ас салып бербейт. Бул мамлекет биздики, бунун тагдыры биз үчүн кызык, келечеги үчүн дагы биз күйөбүз. Бүгүн биз тигил же бул тилди официалдуу тил кылбай койгондон биз эч нерсе жоготпойбуз.